Саламатсыздарбы, менин атым Болот Тимиров. Мен жөнүндө 5 жылдан бери ар кандай жалгандарды айтышып, жала жаап элди алдап жүрүштү. Мен жөнүндө гана эмес, менин кесиптештерим, жубайым жөнүндө да кароолор болуп жатты. Кыскача айтканда 5 жылдан бери бизди эмне деп гана шыбашкан жок. Бирок бүгүн биздин иликтөө башка нерсе тууралуу болот. Себеби бийлик жана алар топтогон күчтөр сиздерге биз жөнүндө гана калп айтып тим болбостон, бүтүндөй Кыргызстанда болгон окуялар боюнча калп айтып жатышат. Бул видеону аягына чейин көрүп, жалпы кыргыз элине жеткиргенге жардам беришиңиздерди суранам. Лайк басып, бөлүшүп, тааныштарыңыздарга, жакындарыңызга жеткириңиз. Себеби азыркы күндө бир гана журналисттердин келечеги коркунучта эмес. Бүгүнкү күнү бүткүл Кыргызстандын келечегине, биздин балдарыбыздын, урпактарыбыздын келечегине бийлик балта жаап жатат. Анда эмесе убакытты коротпостон баштайлы. Өкөң менен такеңе дайындап сатып жатасың, сантиметр метрмесаң айылдап сатып жатасың. Бул элеман жөнөкөй акын видео аркылуу өз оюн билдирген. Эртеси күнү эле бул видеону өзү өчүрүп салды. Өксүрбөй тересин азап күндөн алып чыгат уйгусаулгысын. Чек ара тууралуу жарыяланган дагы бир видео. Көп өтпөй бул да өчүрүлдү. Бул видеолор жана посттор жөн жерден эле өчүрүлүп жаткан жок. Себеби бар. Бизге ушундай коркутуулар боюнча ондогон билдирүүлөр келип жатат. Айрымдарын суракка чакырып түшүндүрмө беришкен. Айрымдарынын телефонун алып постторун өчүрткөн. Кээ бирөөлөр пробацияда. Аларга кооптуу пикир жазсаң, кайра камап коебуз деп ачык эле коркутушкан. Мындай папам жок да мына. Келип алып мына коркутат бизди. Мына азыр номерин көргөзөм азыр. Мына огу кишилер. Ал эми коркпогондорду дароо камап жатышат. Мисалы журналист Канышай Мамыркулова. Бийликтин ою боюнча анын кылмышы чек ара тууралуу билдирген пикири. Байкадыңыздарбы? Акыркы 3 жылдан бери өлкөбүздө бир дагы митинг болгон жок. Стабилдүүлүк орноду. Бийлик өзү митингтерге мораторий киргизип, бирок ошол эле учурда элдин унчукпаганын биз бийликке келгенден бери көрдүңөрбү, митинг жок деп мактанып жатат. Бул ачык эле эки жүздүүлүк. Элдин укугун чектеп, анан ошол чектөөнүн жыйынтыгын калктын колдоосу катары көрсөтүү бул көз боёмчулук. Көз карандысыз үн жок болгондо элге жалганды чындык деп ишендирүү оңой болуп калат. Мен бийликти колдогон тролль фабриканын комментарийлерди изилдеп чыктым. Алар белгилүү бир убакыт аралыгында 20 мүнөттөн 40 мүнөткө чейин активдүү болушат. Бул атайын уюштурулган аракет экенин көрсөтүп турат. Алар көп учурда авторду гана эмес, аны колдогон башка адамдарды да сөгүп, мазактап, кемситип чыгышат. Же катуу жаза менен коркутушат. Мындай агрессивдүү билдирүүлөр, сөгүнгөн сөздөр шылдың жана коркутуу жөнөкөй окурмандарды да унчукпоого мажбурлайт. Мен жазсам мени да сөгүшөт, мени да талап кетишет деген ой менен көптөр үндөбөй калышат. Натыйжада акыл эстүү пикирлер кыскарып, калгандары болсо жалданган агрессиянын тегирменинде айланып турат. Мага позитив аттуу WhatsApp группанын скриншоттору келип түштү. Администратору Дайыр Аромбеков. Ал президенттин аппаратынын маалымат бөлүмүнүн жетекчиси. Булактын айтымында дал ушул жерде тролл фабрикаларга жана мамлекеттик медиаларга буйрук беришет.
Дайыр Орынбеков убагында Матраимовду мактаган трол фабрика түзгөн. Ал эми азыр президенттик аппаратта деле дал ошондой каралоолор жана мактоолор менен алек. Дайырбек Орынбеков да бар. Ол бизде жанагы Лагуненкода отурганыбызда президенттик шайлоодо ошолдун подвалы бар эле. Ошол кезде эле келген булчу укканбыз да, подвалда немелер иштеп атат деп Дайырбек Орынбековда. Штабтын подвалы жоголгон жок. Ал жөн гана дарегин өзгөрттү. Подвалдан ак үйгө көчтү. Убактылуу штаб туруктуу фейк комбинатка айланды. Бул тролл командада кимдер бар деп ойлойсуңар? Жөнөкөй троллдор эмес. Булардын арасында белгилүү журналисттер, ММКнын башчылары, пиар компаниялардын ээлери, саясатчылардын мактап жүргөн пиарщиктер жана кээ бир жарандык активисттер бар. Мен скриншотторду жарыялагандан кийин Позитив тобунун айрым катышуучулары мага жазып, бул жөн эле жаңылыктар менен бөлүшкөн топ деп актана баштады. Алар бир видеоскрин дагы жиберишти. Максаттары күнөөсүз экенибизди далилдейбиз дегени болуш керек. Бирок бул видеодо чоң бир бөлүк жок. Жөн эле кесилген. Чаттагы бир айлык билдирүүлөр толугу менен өчүрүлгөн. Бирок эң башкысы бир билдирүүнү өчүргөндү унутуп калышкан окшойт. Бул жөн гана жаңылык бөлүшүү эмес, бул тапшырма. Башкача айтканда, массалык реакцияны жасалма түрдө жараткыла деген буйрма. Ушул эле билдирүү бул фейк команданын жүзүн ачкан далил. Бирок бул жөн гана Дайыр Орынбековдун жеке демилгеси эмес. Бул бийликтин башынан берилген буйрук. Президент өзү көзөмөлдөп турат. Ушул нерселердичи. Мисалы мага да жөнөтөт. Даяр немелерди, жазылган немелерди жөнөтөп таратыш керек. Группаларда, башкаларда таратып неме кылабыз. Бекназаров, Бокназаров деп туруп жазып, өзү текст кылып жазып туруп жөнөтүп атпайбы? Мен жазбайм дедим. Мен жазбайм. Зачем? Менин мамилем бар. Позитив группасынын мүчөлөрүнүн бири Сонун Кадырова президенттин өз колунан үйдүн ачкычын алган. Бул үй аз камсыз болгондор үчүн бериле турчу батир болчу. Бирок ошол жарандык активист азыр тролл команданын активдүү мүчөсү. Мамлекетке ишеним артып келген жарандарыбызга батирлердин ачкычын тапшырууга уруксат этиңиздер. Бул чоң сүрөттүн бир эле бөлүгү. Бирөөлөргө батир, башкаларга заказ. Жалгандын системасын сактап калгандарга сыйлык. Чындыкты айткандарга сурак, коркутуу, камоо. Сиздерге айтылып жаткан нерселер менен чынында болуп жаткан нерселердин айырмасын көрүп жатасыздарбы? Өнүгүү бар, экономика өсүп жатат деп кайра айтып жатышат. Эл колдоп жатат деп баса белгиленет. Чынында кандай? Мамлекеттин карызы рекорддук деңгээлге чыкты. Акча кагазда эле басылып жатат. Эл жакыр, азык-түлүк кымбат, дарылар жетишсиз. Көпчүлүк батирге, билимге жетпей калды. Алар бүгүн өздөрүнүн бизнесин өлкөнүн ийгилиги катары көрсөтүп жатат. Саясат эмес, экономика дешет. Бирок биз бүгүн жалпы сүрөттү көрдүк. Силерге коомдук пикир деп көрсөтүлгөн нерсе жомок. Бийликти эл колдойт деп көрсөтүлүп жаткан нерсе жасалма. Өнүгүү деп айтылып жатканы мамлекеттик карыз жана өздөрүнүн чөнтөгүнө пайда алып келүүчү схемалар. Эгер сиздер дагы ушундай чындыкты билгиңиздер келсе, бизди колдоңуздар. Бизге Patreon'да кошулуп, иликтөөлөрдү улантууга жардам бериңиздер. Чындык айтылганда гана күчкө айланат. Саламатта болуңуздар. Кызык жашоо башталды, иштете эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло.